1991-жылы 31-августунда Кыргызстан эгемендүү мамлекет болуп жарыяланган. Эгемен жана көз карандысыз мамлекеттин жаңы тарыхы башталып, билим берүүдө да өзгөрүүлөр болду. 1992-жылы эл аралык себат билим берүү мекемелери Кыргызстанга келип, алгачкы лицейлерди ачты. Билим алууга умтулган жаш жеткинчектер ал лицейлерде окуй башташты. Ал эми айыл жергесиндеги мектептер, интернаттар мурункудай эле иштеп жатышты. Кайра куруу мезгили же базар экономикасынын шарты дейбизби, жаңы экономикалык механизм же ар мектеп өзү каражат таап пайдаланат деген жобонун негизинде ошол кездеги мектеп директору Памир Жыентаев агай көп аракеттерди кылды. Биздин мектеп кереметтүү ысык көлдүн боюнда жайгашкандыктан мектептин алдындагы мектептин имаратын Алма Ата шаарынын жылуулук берүү борбору менен келишим түзүлүп, 25 майдан 25 августка чейин арендага берилип, 4 миллион сом өлчөмүндө акча мектептин эсебине которулуп турчу. Ошентип Памир Жыентаевдин иш билгилиги, аракетчилдиги демилгеси менен райондо биринчи болуп гуманитардык багыттагы лицей-интернаты ачылды. Тамчы мектеп лицейине мурунку Маяковский атындагы кыз-келиндер педагогикалык институтунун ректору, профессор, философия илиминин доктору Рахат Ачилова, директордун илимий иштери боюнча орун басары болуп, контракттык негизде жумушка алынды. Рахат Ачилованын сунушу менен педагогика илиминин кандидаттары Култаева Үмүт, Айтматова Роза, Капарова Үмүт, Чокморов Сүйөркул, Матанова Гүлбаралар айына бир жумага келип, окуучуларга сабак өтүп, лицейдин мугалимдерине методикалык жардамдарды көрсөтүп жатышты. Лицейге райондон окуучулар тандалып алынып, 3 маал тамагы, жатаканасы менен камсыз болуп, сабактан тышкаркы убакта ийримдерге катышып, окуучулардын билим деңгээли жогорку бийиктикке жетти. Райондук, областтык, республикалык олимпиадаларда дайыма биздин окуучулар алдыңкы орундарга ээ болушту. Ошол кездеги биздин сыймыктанган республикалык олимпиадаларда жеңишке жеткен окуучуларыбыз Кожоева Айнура, Тыныева Чолпон, Жыентаева Медина, Акматова Салтанат, Абылкасымова Гүлнура, Омоева Мээрим, Турдумамбетова Жылдыз, Исмаилова Альбина, Уркалимова Асель, Омоев Улукбек, Азизова Акберметтер бардыгы чет өлкөдө билим алып, көпчүлүгү ошол жакта иштеп калышты. Тез эле лицей-интернат Кыргызстандагы инновациялык 30 мектептин катарына кирди. 1995-жылы биздин мектептин базасында Кыргызстандагы инновациялык мектептердин жайкы семинары өтүп, Кыргызстандагы инновациялык мектептердин ассоциациясы түзүлүп, президенти Памир Жыентаев агай шайланды. Кыргыз Республикасынын Билим берүү институтунун окумуштуулары Мирошниченко, Иманкулова республикадагы инновациялык мектептердин катарында биздин лицейдин базасында илимий изилдөө иштерин жүргүзүшүп, китептерин чыгарышты жана ошонун негизинде илимий даражаларын коргошту. 1988-1996 жылдары мектепте жетекчилик кызматта Памир Жыентаев агайдын эң башкы максаты таланттуу окуучуларга билим берүү, тарбиялоо, жөндөмдүү окуучуларга багыт берүү менен ушул окуучулар бүгүнкү кризистен чыгаруучулар,
эртеңки келечектин маанилүү маселелерин чечүүчү болуп, эгемен Кыргызстан үчүн кызмат кылса экен деген аруу тилеги ишке ашты. Агайдын жана ошол учурда эмгектенген мугалимдердин берген билими жана тарбиясы менен лицейдин көптөгөн бүтүрүүчүлөрү ар кайсы тармактарда иштеп келишет. 1996-2006 жылдары лицейдин директору болуп Урманбетов Мырзабек Бакилович агай келип, лицейдин ишин андан ары улантып, ийгиликтер жарала берди. Кылымдар көксөгөн тилек ишке ашып, эгемендүүлүктү алгандан бери өз саясатыбызды өзүбүз жүргүзүп, өз очогубуздан түтүн булатып баштадык. 2000-жылдары мектеп лицейи Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 15 компьютер, принтерлер жана проектор доскасы менен келип, окуучулардын заманбап билим алуусуна шарттар түзүлдү. Жана дагы биология, химия, физика предметтеринде практикалык иштерге, лабораториялык иштерге приборлор, препараттар, методикалык китептер алынды. Эгемендүүлүк учурундагы элдин жашоосунда каатчылык болуп, дүкөндөрдө талоо менен кызмат көрсөтүү болгон учурда 2-3 айлап айлык акы албай, лицейдин атын чыгарып мыкты билим берген мугалимдерди атабай койсок болбос. Гайворонская Лидия Михайловна, Жундубаева Кенже, Самакова Эльмира, Сатыбалдыева Кымбат, Шыйтова Зейнеп, Исабекова Айнагүл, Селиверстова Любовь Михайловна, Бектурова Анара, Самакова Дамира, Чыңгышбаева Софья, Ажимудинов Замир, Чокушева Нават, Сулайманов Шаршеналы, Черикбаева Эркингүл, Урманбетова Жибек, Мырзахматова Жамал азыркы учурда ардактуу эс алууда. Бул жылдардагы бүтүрүүчүлөр да билим берүү, медицина жана башка тармактарда эмгектенишүүдө. 2006-2008 жылдары мектеп директору болуп Орозбаева Жаңыл Карастартовна келди. Бул жылдары лицей жабылып, мектеп өз ишин уланта берди. Ал эми 2008-2010 жылдары Усенбаева Асмат Кадралиевна директорлук кызматка келип, мектептеги окуучулардын билиминин мыктылыгын, мугалимдердин тажрыйбалы мол экендигин, өз ишин жакшы билген, кесипкөй адис экенин көрүп, 2009 жылы мектепке гимназия статусун алып берди. 2010 жылы мектеп жетекчилигине Курманбаева Эльмира Акматовна келди. Эл канын ойлогон көктөйт дегендей, гимназиянын материалдык базасынын чыңдалышы, заман талабына ылайык ички-тышкы жасалгаланышы эгемендүүлүктүн акыркы 10 жылында жасалды. Жетекчи аял киши болгондуктанбы, эшигин көрүп төрүнөт дегендей, мектептин сырткы эшиги алмаштырылды. Кабинеттерди, фойелерди заманбап жасалгалоо үчүн ардагер мугалимдердин балдары акчалай жардам көрсөтүшүп, баннерлер, пардо, карниздерге чейин жаңыртылды. Гимназия статусуна дал келүү үчүн окуучуларга кесиптик билим берүү максатында тигүү цех ишке киргизилип, гүл өстүрүү жана башка кружоктор уюштурулду. 2016 жылы мектептин эшик-терезелери пластикке алмаштырылды. Ал эми 2018 жылы болсо ашкана заманбап оңдоп түзөлүп, бардык жабдуулар алынып келинип, идиш-аяктар болсо ата-энелердин жардамында алынды. Мектеп ашканасына суу киргизилип, 1-4 класстын окуучулары ысык тамак менен камсыз болушту. Албетте, жергиликтүү бийлик да колдоо көрсөтүп, керек учурда каржылап да келет. 2019 жылы биздин мектептин бүтүрүүчүсү Исабеков Рыскелди аскерге чейинки даярдоо кабинетин толугу менен жасалгалап берди. Ошол эле убакта стол, стулдар, компьютерлер алынып келинип, окуучулардын билим алуусуна, мугалимдердин иштөөсүнө жакшы шарттар түзүлүп турду. 2020 жылы мектептин жарык берүү жабдуулары талапка жооп бербегендиктен жергиликтүү бюджеттен 211.460 сом өлчөмүндө электр монтаж иштери жүргүзүлдү. Көп жылдан бери тендерге катышып келе жатып, 2020 жылы мектептин чатырын алмаштыруу боюнча долбоор өтүп, 2021 жылы 2 миллион сомго
мектеп чатыры алмаштырылып жатат. Жаркыраган мектепте ийгиликтер болбой койгон жок. Окуучулар жогорку республикалык тестөөлөрдөн жогорку упайларды алып, Жумагазиева Аруке аттуу окуучубуз алтын тамга сертификатына ээ болду. Райондук, областтык, республикалык олимпиадаларда да алдыңкы орундарга жетиштик. Ар кандай конкурстарда окуучуларыбыз, мугалимдерибиз да ийгиликтерди жаратып келет. Спорттун айрым түрлөрү боюнча да ийгиликтер жаралып, эл аралык турнирлерге катышкан окуучулардан уучубуз кур эмес. Коопсуз мектеп, кагазсыз мектеп долбоорлоруна катышып, мектеп ичине, тышына окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында видеокамералар орнотулган. Мектептин сайты ачылып, санариптештирүү доорунда мугалимдердин иштөөсү үчүн жакшы шарттар түзүлүп келет. Жыл сайын райондук, областтык администрация, билим берүү бөлүмү тарабынан гимназиянын окуу тарбия жана башка ишмердүүлүгүн баалап, грамота, дипломдорду берип келет. Гимназиянын жетишкендиктерине азыркы учурда эмгектенип жаткан улуу муунду айта кетсек: Кентаева Гүлнара, Мусабекова Толкун, Мусаева Кымбат, Токтогазиева Чынара, Тургунбаева Жылдыз, Калыкова Рима, Садыбакасов Шамиль, Сыдыкбеков Таалай, Аманчалова Жусүн, Сатылганова Айнур, Калдыбаева Билим, Кулиев Абдырайым, Абдыкасымова Жылдыз, Мамбетказиева Таалайкүл, Машанло Фатима мугалимдерибиздин да эмгектери зор. Азыркы учурда болсо Курманбаева Эльмира Акматовнанын ишин улантып, гимназиянын директору болуп Ишимканов Нурдан Карманбекович иш алып барууда. Ал эми жаш мугалимдер болсо улуулардын жолун жолдоп, акыл-насаатын угуп, мугалимдик арканыбыз узун болуп, гимназияда ийгиликтерди жаратып, окуучу күткөн мугалим болсок экен деп иштеп келебиз. Эмне демекчибиз? Мектеп билим менен тарбиянын уясы. Мектеп бул чоң бакча болсо, окуучулар ошол бакчадагы түрдүү жемиштер. Биз мугалимдер багбан сыяктуу талыкпай иштей беребиз. Биздин ар бир кадамыбыз жүрөгүбүздүн кагышы Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн.